Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу бизди көрүп жаткан бардык көрөрмандар, араб тилине кызыккан бардык адамдар. Биз болсо бул колубузда китепти окууну улантабыз. Бул китептин аты жазылып тургандай Дурусул лугатил арабиyyati ли гайрин натикина биха деген китеп. Араб тили сабактары ал тил менен сүйлөбөгөн адамдар үчүн. Китептин жазуучусу Фа Абдуррахим деген араб тилиндеги алым. Азыр болсо окууну улантабыз. Эгер бул китепти кимдегин башынан баштап окубаган болсо, башынан баштап окуп келиш керек. Себеби дароо бул жерден баштап кетсе түшүнбөй калышы мүмкүн. Азыр биз 5-сабакка келип жеткенбиз. 5-сабакта биз эң биринчи эле алидофа дегенди окудук. Эки ысымды бири-бирине таандык кылуу. Экинчи дегенде ан-нида дегенди өттүк. Ан-нида деген чакыруу. Я деп, я харфы менен чакырабыз, я Мухаммад, эй Мухаммад деп. Ал эми үчүнчүсү бул жерге келип токтогонбуз. Үчүнчү бул хамзатул васл. Уланып окулуучу хамза деген сабакка келип жеткенбиз да. Азыр ошол жерден Аллахтан жардам сурап, иншалла баштайбыз азыр. Бисмилла, мынакей. Исмун ибнун. Эки ысым. Араб тилинде сөз үчкө бөлүнөт. Исм, фейл, харф деп. Ошол ысымдардын ичинде 10 ысым бар араб тилинде. Ошол 10 ысымдын эң биринчиге жазылган алифи улап окулганда окулбайт да. Бул жерде экөөнү келтирген. Мен калганын баракка жазып койгонмун, иншалла. Азыр бул китепти окуп бүткөндөн соң ошол жактан ошол 10 ысымды жаттап алыңыздар. Бул исм менен ибн сөзүнүн алифтери. Эгер ушу сөздөн баштасак и деп окулат мына исм, ибн. Ал эми анын алдында сөз болсо, дароо эле син жана ба тамгаларына өтүп кетет. Азыр окуп жатып түшүнөбүз. Исмул валади Мухаммадун. Исмул валади Мухаммадун. Баланын аты Мухаммад дейт. Исм берде мудоф, аль-валади мудоф илейхи. Баланын аты Мухаммад. Экинчисине көңүл бурсак, мындай ва исму дебейбиз да, бердечи. Алифти таштайбыз. Васму. Васмул бинти жана кыздын аты Зайнабу, Зейнеп. Исмул мударриси Хамидун. Мугалимдин аты Хамидун, Хамид дейт. Мына исимдин алифин окуп жатабыз. Анткени анын алдында сөз жок, ушу сөздөн баштап жатабыз. Эми экинчисине карасак, масмул мудири. Мүдүрдүн аты ким дейт. Берде исим сөзүнүн алдына ма келип жатат. Ошондуктан улап окулганда исим сөзүнүн алифи окулбай калат. Масмул мудир деп. Мүдүрдүн аты ким? Араб тилинде бул эмне деп сурайт да, аты эмне депчи. Биздин тилде ким дейт да. Анткени ысым жөнүндө сурап жатпайлыбы? Бул ысым акылсыз нерсе да, ошон үчүн араб тилинде бул ма акылсыздарга иштетилет деп айтканбыз да. Масмул мудири, мудирдин аты ким? Экинчи ибн сөзү. Ибн сөзүндө карап көрсөк, ибну Холидин. Ибну Холидин деген эмне болот которсок? Халиддин баласы. Фил мадрасати. Фил мадрасати. Мектептин ичинде дейт, мектепте. Халиддин баласы мектепте. Бизге керектүү нерсе ибн сөзү. Анын алдында эч кандай сөз келген жок. И деп баштайбыз. Ибну. Экинчиси вабну Хамидин фил жамиати. Экинчи вабну деп эле дароо ба тамгасын өтүп жатабыз. Себеби улап окуганда анын алифи окулбайт. Анын алдында ва деген сөз келип жатат. Вабну Хамидин фил жамиати. Жана Хамиддин уулу фил жамиати, университеттин ичинде, же болбосо университетте. Мына түйүндөгүсүндө окуйлу. Ибнул мударриси фил фасли. Мугалимдин уулу фил фасли, класста, класстын ичинде. Ибн сөзү эч кандай алдында сөз келген жок. Демек и кылып окуйбуз алифин. Ибнул мударриси фил фасли, класстын ичинде. Айна ибнул мудири деп турат. Азыр мен бөлүп окуп жатам, бирок бул туура эмес да. Бу айна дегенде нундан кийин дароо бага өтөбүз. Айнабну, айнабнул мудири.
Айна бенул мудири. Мүдүрдүн баласы каякта дейт. Бизге керектүү нерсе мына ибн сөзүнүн алифи окулбайт да бул жерде. Алиф окулбайт. Эмнеге дегенде анын алдында сөз келип жатат. Улап окусак эгер ибн жана исм сөздөрүнүн алифи окулбайт. Улап окусак. Андан соң кийинки бетте окусак, көрүнүп жаткан болсо, икра ма яли муроиян каваида нутqi хамзатил васл дейт. Мына алиф эч кандай мындай алиф, жөн гана мындай жазылган алиф, үстүндө же астында мындай хамзанын белгилери жок. Ошондо жөн эле жазылган алифти хамзату васл деп атайбыз да. Хамзату васл уланып окулуучу хамза деп аталат да бул. Хамзанын белгиси жок, жөнөкөй эле жазылган сөздүн башындагы алиф бул хамзату васл, уланып окулуучу хамза деп аталат. Ошол уланып окулуучу хамзанын эрежелерине көңүл бурган абалда окугун дейт. Анын эрежеси эмне десек, эгер эч кандай башында сөз келбесе, кылып баштайбыз. Ал эми анын алдында сөз келип уланып окулса, ал алифти таштап коебуз деген эреже. Кана эми окуп көрсөк, ибну Мухаммадин болот, Мухаммадун болбойт. Эмнеге? Себеби мудоф илейх дайыма жар абалында болот. Ибну Мухаммадин, Мухаммаддын уулу фил Ираки. Ираки. Ал-Ирак деген Ирак, өлкөнүн аты. Ибну Мухаммадин фил Ирак. Мухаммаддын уулу Иракта. Вабну, алифти окуйбуз бул жерде. Вабну Хамидин, ал эми Хамиддин уулу фил Хинди, Индияда. Хорожа деген бул сөздүн фи'лүн деген түрүнө кирет. Убакытка байланган сөз да, бул этиш, бизде айтканда өткөн чак этиш. Хорожа чыкты. Ибну Тобиби. Мен эгер хорожа ибну Тобиби десем туура болобу? Туура болбойт да. Себеби дегенде бул ибн сөзү алдында хорожа келип жатат, алифин окубашыбыз керек. Хорожабну Тобиби. Дарыгердин баласы чыкты дейт. Мин деген дан деген мүчө болчу. Мин аль-байти. Дарыгердин баласы каяктан чыкты? Мин аль-байти, үйдөн чыкты. Захаба деген дагы бул сөздөрдүн фи'лүн деген убакытка байланган сөздөрдүн түрүнө кирет. Этиш, өткөн чак этиш. Кетти деген да. Захаба ибну Тажири. Биз туура окусак ибндин алифин окубайбыз. Анткени алдында захаба сөз келип жатат. Захабабну Тажири. Ат-Тажири содагер. Ибну Тажир содагер, Алдында сөз келип жатат, ибндин алифин окубайбыз. Захабабну Тажири. Содагердин уулу кетти. Иля суqi. Ас-суqi. Иля суqi базарга. Содагердин уулу базарга кетти. Исму, бул жерде окуйбузбу, окубайбызбы дегенде, бул жерде окуйбуз. Себеби улантып окуган жокпуз, алдында эч кандай сөз келген жок. Исмул мухандиси. Инженердин аты Файсолун дейт. Файсол деген адамдын аты. Васмут тобиби. Эми экинчи исм сөзүнүн алифин окуйбуз. Себеби алдында ва сөз келип жатат, уланып окуп жатат да. Васму ат-тобиби. Васмут тобиби. Ал эми дарыгердин аты дейт. Мас'удун. Мас'уд дейт. Бешинчи масму ар-роджули. Ар-роджули. Улантып окусак масмур-роджули. Кишинин аты ким дейт да. Бул жерде исм сөзүнүн алифи окулбайт. Ибну ман анта. Ибну мудоф, ман деген мудоф илейхи, ким деген сөз. Кимдин баласы дейт. Ибну ман анта, сен. Сен кимдин баласың дейт. Ибну ман анта. Бул жерде ибн сөзүнүн алифи окулат. Ана дейт. Мен. Ана деген мен. Алиф жазылат, бирок созулуп окулбайт. Ана эле болот да. Ана, мен. Ибнул вазири. Вазирдин уулумун дейт. Вазир деген мааниси бул хандын жанында жүргөн адам. Ханга бир кеңеш берип, кыскасы хандын ишеничтүү адамы вазир болот. Бизде деле вазир деп айтылат.
Ана берде кошуп окусак эмне болот? Ибн сөзүнүн алифи окулбайт. Ана бенул вазири. Мен вазирдин уулумун дейт. Андан соң аль-калиматул жадида деген жаңы сөздөр. Буларды мен баракка жазып койгом, ошол жактан окуйбуз иншалла. Андан соң мына 5-сабактын эң акырында айтып жатат. Сайяротул мударриси, мугалимдин унасы дегенде сайяроту деген мудоф деп аталат деп атат. Аль-мударрис деген мудоф илейхи деп аталат. Бул идофа сабагы да китептин эң аркасында эми бизге эскертип жатат. Ушуну окудук деп атат да. Сайяроту деген мудоф таандык кылынган, аль-мударрис мудоф илейхи ага таандык кылынган, унаны мугалимге таандык кылдык. Бул жөнүндө иншаллах бул жөнүндө өттүк. Китептин башында эле өттүк. Азыр болсо могу жаңы сөздөрдү иншаллах баракка жазып койгомун, ошол жактан которуп жазганмын. Ушуну дагы сиздер жазып дептериңиздерге жаттап алыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчи эле сөз бунун ичинде дафтарун деген сөз экен. Дафтарун деген дептер. Биздин тил дагы ушундай аябай окшош. Дафтарун дептер. Хакибатун деген сумка. Хакибатун деген сумка. Кыргыз тилинде кандай айтылат билбейм. Хакибатун деген кадимки эле дептер, китептер салынган сумка. Сайяротун деген уна. Исмун деген ысым же болбосо ат. Ибнун деген бала же уул. Бинтун деген кыз. Аль-Мадинату деген Медина шаары. Сауд Арабиясындагы Медина шаары Аль-Мадина деп аталат. Же болбосо алиф ламы жок эле Мадина десек, Мадинатун десек, бул мааниси шаар деген сөз да, кандайдыр бир шаар. Кайсы өлкөнүн шаары болушуна Мадина деген шаар. Аль-Мадина десек кандайдыр белгилүү шаар болуп калды. Бул баарыбызга белгилүү. Пайгамбарыбыз хижрат кылып көчүп барган Мадина шаары. Аммун деген атанын эркек бир тууганы. Бизде кандай айтабыз билбейм. Атанын эркек бир тууганы аммун. Эгер атабыздын үкөсү болсо бизде аке дейбиз, акесин чоң ата дейбиз. Ар кандай айтышат. Аммун деген эң негизгиси атанын эркек бир тууганы, бизге атабыздын эркек бир тууганы аммун болот. Холун деген апабыздын эркек бир тууганы, таяке дейбиз биз. Андан соң шариун деген көчө. Шариун көчө. Аль-Ираку деген Ирак өлкөсү. Аль-Ирак, Ирак. Аль-Вазиру деген вазир. Хандын жанында жүргөн, хандын ишеничтүү адамы вазир. Же болбосо азыркы тил менен айтканда министр деген дагы мааниси бар. Тахта деген астында. Тахтал китаби, китептин астында. Тахта сайяроти, унанын астында, жана башка. Дайыма бул мудоф болуп келет да. Тахта мудоф, андан кийин мудоф илейхи келет. Андан кийин мынакей хуна деген бул жерде кафты кошуп койсок тигил жакта болуп калат. Хуна бул жерде, хунака тигил жакта. Андан соң мынакей. Азыр биз өткөн сабак хамзатул васли. Эгерде сөздөрдүн башында келген алифтер мындай болуп хамзанын белгилери менен ушундай жазылса, бул эмне деп аталат экен? Бул анда хамзату аль-Кат'i деп аталат да. Хамзатул Кат'i деп аталат. Эгер мындай хамзанын белгилери менен келген алиф болсо. Мисалы, кандай сөздөрдү өттүк? Мисалы, абун деген сөздөрдө ушундай болуп келет да. Анын хамзасы эмне деп аталат экен? Ушул турганы хамзатул Кат' деп айтылат да. Бул дайыма окула турган хамза. Ал эми хамзатул васл деген бул болсо, ал эч кандай мындай гана алиф келет сөздүн башында. Мындай хамзанын белгилери жок гана жөнөкөй алиф келет. Ушуну эмне дейбиз? Хамзатул васл, уланып окуучу хамза дейбиз да. Эгер мындай алдында сөз келсе, демек дароо эле буну окубастан бул жагын аттап кетебиз да. Хамзатул васл деген ушул. Сөздөр үчкө бөлүнөт араб тилинде. Исмун, фи'лун, харфун. Исимдарда 10 ысым ушул хамзатул васл деп ушундай алиф менен башталат. Эгер улап окусак, ошол 10 ысымдын алифи окулбайт. Азыр ошол 10 ысымды жаттап алабыз, туугандар.
10 ысымды жаттап алабыз. 10дон башка ысым жок. 10 ысым гана ушундай. Калганы бардыгы бул хамзатул кот деп мындай белги, хамзанын белгиси менен келет. Анда ысымдарды баштасак, эң биринчи исмун деген сөз. Биз буну өттүк, ысым. Экинчиси ибнун, бала, буну да өттүк. Үчүнчүсү ибнатун, баланын эле женский роду тамарбута кошсок не болот? Ибнатун, кыз. Бул жакта биз бинтун дегенбиз муну, бул жерде бинтун, кыз. Ибнатун дегенде эле кыз, айырмасы жок. Ибнатун дегенде эле ибнунун женский роду. Бунда алифи эгер улап окусак окулбайт. Андан соң имруун. Имруун деген киши. Имруун деген киши. Андан соң бешинчи имроатун деген аял. Имруун киши, имроатун аял. Бул эки сөздүн дагы алифи улап окусак окулбайт. Эгер ва деген сөздөр келсе не болот? Уамруун, уамроатун боло берет да. Алтынчысы истун. Истун деген бул адамдын арка жагы, уяттуу жери да. Истун деп айтылат араб тилинде. Жетинчи иснани. Иснани деген эки деген сана, эки сан, не дейбиз? Иснани. Ошонун дагы алифи окулбайт. Уа сөзү келсе уаснани болуп кете берет. Сегизинчи иснатани. Иснатани. Иснани эле женский роду иснатани. Бугун дагы алифи улап окусак окулбайт. Тогузунчу аймуллох. Аймуллох жана аймунуллох деген эки сөздүн дагы, айму, аймуну деген сөздөрдүн дагы алифи эгер улап окусак окулбайт. Мына ушул жерде сөздөрдүн башында жазылган алифтер хамзатул васл, уланып окулуучу хамза деп аталат. Булар уланып окулган кезде ташталып кетет, окулбайт. Ушул 10 ысымды жаттап алабыз туугандар. Кайерден көрсөк дагы улап окуганда алифин окубай өтөбүз. Мына ушул менен 5-чи сабакты аяктадык. Аллах субхана таала жардам берсе, 6-чы сабакты иншаллах баштайбыз кийинки видеодо. Аллах таала баарыбызга иштерибизге ийгилик берсин. Валлаху алям. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.